Бисмилля, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң сүйүктүү, ал затка жакындатуучу ибадаттар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ошол темабызды бүгүн дагы улап өтмөкчүбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде төмөндөгүчө адамдарды мактайт. Бир күнү өзүнүн сахабаларына чыгып, пайгамбарыбыз «Әлә ухбирикум, мен силерге айтайынбы? Мен силерге кабар берейинби? Мен силерге айтайынбы?» деп 3 рет кайталайт. Мына ошондо сахабалар унчукпай отуруп калышат. Пайгамбарыбыз өтө бир негиздүү сөз айтат окшойт. Пайгамбарыбыз өтө бир чоң бир кабар айтат окшойт. Пайгамбарыбыз сөзүн кайра бекемдеп бизге кайталап атат деп унчукпай туруп калган кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төмөндөгүчө айтат: «Хойрукум мен юржа хойруху ва юъман шарруху» дейт. Силердин эң жакшыңар, Аллах Тааланын астында эң макталган адамыңар бул жакшылык кылган адам жана жамандык кылбаган дейт. Ва шаррукум мен ла юржа хойруху ва ла юъман шарруху. Жана силердин эң жаманыңар, Аллах Тааланын астында эң төмөн адам бул жакшылык кылбаган жана жамандык жасаган дейт. Колунан жакшылык келбеген, бирок жалаң адамдарга жамандык жасаган адам, мына ушул эң начар адам, Аллах Тааланын астында даражасы эң пас адам, мына ушул деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң сүйүктүү адам, момундардын эң мыктылары, эң жакшылары булар жакшы иштерди жасаган адамдар экен. Жаман иштерден алыс болгондор экен. Ал эми эң жаман адам жакшы иш кыла албайт, бирок жаман иш жасаган адам экен. Адамдардын даражасы мына ушундай 4 түргө бөлүнөт. Биринчи түрдөгү адамдар бар. Булар жалаң жакшы иштерди кылат, кайрымдуулук кылат, бир жерге жардам берет, ибадат кылышат, адамдарга пайдалуу иштерди аткарышат. Жалаң ушундай жакшы иштерди кылат. Экинчи түрдөгү адамдар бар. Жакшы иштер колунан келбейт. Жакшы ишти кылууга мүмкүнчүлүгү жетпейт, бирок адамдарга зыянын жеткирбейт. Эгер кайсы бир пенде бир жакшы иш баштайын деп, адамдарга жакшылыкты таратып, адамдарды жакшылыкка чогултуп баштаган болсо, мына ошол адамга өзүнүн зыянын тийгизбейт. Мына ошол адамга өзүнүн пайда жагын тийгизип, мына ошол адамды, жакшылыкты баштаган адамды колдоп коштоп турат. Ага зыянын тийгизбейт. Ал эми 3-4 түрдөгү адамдар бар. Бул жакшы иш жасабайт. Колунан жакшылык келбейт, жаман ишти гана кылат. Жаман иштин башаратында турат. Эгер бирөө жакшы иш баштап аткан болсо, мына ошого тоскоолдук кылат. Аны артка тартат. Ошол ишин эптеп токтотуп калууга аракет кылат. Бир жерге метис салайын деп аткан болсо, же бир жерге больница курайын деп аткан болсо, же дагы башка бир жакшы ишти баштайын деп аткан болсо, мына ошол адамга тоскоолдук кылып, жаман иштерди жасайт. Же болбосо мунун тескериси, ушундай бир адамдарга бузук таратат. Же адамдар арасында бир ар кандай гыйбат, фитналарды чыгарып, адамдарды козголоп, ушундай бир жаман иштердин ар дайым козготуп, жаман иштерди ойготуп турат ушундай кылып. Мына ушул адам эң жаман адам дейт. 4-нчү түрдөгү адам бар. Бул колунан жамандык кылайын десе келбейт, бирок ошол жамандыкты жасап аткан адамга жардам берет. Ошол адамдын артынан колдоп коштоп турат. Мына ушулар эң начар адамдар деп атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эң жакшы адам бул жакшы ишти кылган адам экен. Ал эми андан кийинки даражадагы жакшы адам бул өзүнүн зыянын бирөөлөргө тийгизбеген адам экен. Колунан жакшы иш келбей турган болсо, бирөөлөргө зыянын тийгизбейт, жамандык кылбайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, жакшылык ишти аткаруу өзүнчө бир жакшылык. Бирок жакшылык иш колуңуздан келбейби? Адамдарга зыяныңызды тийгизбештик, бул дагы өзү бир жакшылык иш. Бул дагы бир сооптуу иш. Бул дагы адамдарга жага турган, Аллах Таалага жага турган жакшы иш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Абу Зар келип: «Я Расулаллах, мага эң
афдал амал, ең жақсы амал туралы айтыңызшы дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ең жақсы амал бұл Аллах Тағалаға иман келтіру және Аллах жолында күреш жихад қылу дейді. Ошында Абу Зар, я Расулалла, бұл менің қолымнан келмейді дейді. Аллах жолында жихад қылыштық. Андан кейінгі амал айтыңызшы дегенде бір жақсы ішті башқарған адамға жардам берген дейді. Бұл да менің қолымнан келмейді екен дейді. Ошында пайғамбар саллаллаху алейхи аяғында өзіңнің зияныңды башқаларға тигізбе дейді. Мына ушында сен жақсылық қылған боласың дейді. Мына ушыл ең жақсы амал дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, өзіңнің зияныңды башқаларға тигізбеш деген дейді. Құрметті мұсылман бір туғаным, жақсылық іш қылу бұл қиын. Жақсылық іш қылу бұл бір ердік. Әлем жамандық ішті қылып қойыштық, бұл ердік емес. Жамандық іш барынның қолынан келе береді. Бірақ жақсылық ішті қылу көп адамның қолынан келмейді. Ошондуктан біз жақсы ішті қылып отқан адамдарға жардам берішіміз керек. Жана жамандығымызды, зиянымызды ошолорго тийгизбешибиз керек. Жамандықтың башатында турбай турган болсок, жамандыққа жардам бербей турган болсок, ошондо биз Аллах Тааланын астында эң жакшы адам болот экенбиз. Аллах Таалага сүйкөндүү пенделердин катарында болот экенбиз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир адам өзүнө каалаган жакшылыкты башка адамга да ыраа көрүш керек. Пайгамбар салам айткандай, силердин эч кимиңер толук ыйман боло албайт деген. Хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи деген. Өзүнүн нафсына жакшы көргөн нерсени башка адамдарга да жакшы көрмөйүнчө деген. Башка бир мусулман бир туугана да ыраа көрмөйүнчө ал толук момун боло албайт деген. Өзүнүн нафсыңызга кандай жакшылыкты ыраа көрөсүз? Башкаларга да ошол нерсени ыраа көрүңүз. Өзүңүзгө кандай бир жамандыкты каалабайсыз? Адамдар сизди гыйбат кылуусун, адамдар сиздин үстүңүздөн күлүүсүн, шылдыңдоосун, сизди кемсиртүүсүн, жана башка нерселерди сиз каалабайсыз. Анда сиз дагы башкаларга ошол нерсени каалабаң, мына ошол ишти аткарбаң. Агер нафсыңызга жакшылыкты каалай турган болсоңуз, башка адамдарга да жакшылыкты каалаң. Мына ошондо сиз толук момун болосуз. Жана дагы пайгамбар бир хадисин айткан, ким Аллах Тааланын бар экенине ыйман келтирген болсо, акырет күнүнө болоруна ыйман келтирген болсо дейт, анда өзүнө каалаган нерсени башка мусулман бир тууганына кааласын деген. Өзүнө ыраа көргөн нерсени башка бир мусулман бир тууганына ыраа көрсүн деген. Момундуктун аламаты, чыныгы момундун бир белгиси, чыныгы ыймандын күзгүсү, анын таасири, ыймандын жүрөктө бар экен таасири, биз өзүңүздүн нафсыңызга каалаган жакшылыкты башка бир мусулманга дагы ыраа көрүштүгүңүз мына ошол ыймандын бир белгиси эсептелип. Ал эми мунафыктыктын бир белгиси, ыймандын алсыз экендигинин белгиси, өтө начар адам экендигинин белгиси, Аллах Тааладан алыс адам экендигинин бир белгиси бул адамдарга жамандык кылыштык. Адамдарды жакшы иш кылып аткан болсо, аларга бут тосуштук. Өзүңүзгө каалаган жакшылыкты башкаларга каалабаштык. Башка бирөө байып кетип аткан болсо, башка бирөө бир алдыга озуп кетип аткан болсо, ошонун артынан барып бут тосуштук. Бул дагы эң начар бир сыпат. Ошонун ордуна өзүңүздү коюп көрүңүзчү. Сиз да ошондой бай болгонду, ошондой бир жакшы ийгиликтерди багындырганды жакшы көрөсүзбү? Албетте жакшы көрөсүз. Анда ошону башка момунга да ыраа көрүңүз ошол нерсени. Ошол нерсеге көрө албастык кылбаңыз, ошол нерсеге хасат кылбаңыз, ошол нерсеге сиз тоскоолдук кылбаңыз. Тескеринчеси, мына ошол жакшылык кылып аткан адамга сиз көмөктөшүңүз. Жакшы иш болуп аттыр, жакшы ийгиликтерге жетип атсың, Аллах Таала сени колдосун, коштосун. Мен сага кандай жардам бере алам деп ага көмөктөшүп тура турган болсоңуз, албетте Аллах Таала сизди жакшы көрөт. Пайгамбар салам жогорудагы мактаган хадиске кошуласыз. Силердин эң жакшыңар жакшы ишти кылганыңар жана жамандык кылбаганыңар дейт. Өзүнүн жамандыгын бирөөлөргө тийгизбеген дейт. Жакшы ишти кылып аткандарга жардам бергендер мына ушул жакшы адамдар деп Пайгамбар салам мактап атат. Ал эми эң жаманыңар жакшы иш колунан келбеген, бирок колунан жамандык келет деген. Бирөө жакшы иш кылып аткан болсо ошол адамды эптеп бар тосуп калат деген. Мына ушул эң жаман адам, начар адам деп Пайгамбар салам бул хадисинде Аллах Тааланын астында эң даражасы төмөн адам ким экенин бизге баяндап берди. Шаррун деп атат. Шар деген арабтарда ушундай бир жаман сөзгө колдонот. Өтө начар, төмөн, пас адам деген ушундай баяндалат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым,
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жоғарыда айтқан хадиске барыбыз әрекет қылайлы. Мына ушул хадистің қатарына қосылып қалуға әрекет қылайлы. Жақсы іштерді үйренөйлі, жана жақсылықтарды адамдарға үйретіп таратып отқан кишилерге біз дағы көмөктөшүп, мына ошол жақсылықтардың тарашына біз дағы себепкер болойлу. Ал эми кайсы бир пенде жамандыктын эшигин жаап аткан болсо, ошого да барып көмөктөшүп болойлу ошол жамандыктардын жоюлуп кетүүсүнө. Ал эми кайсы бир адам жамандык ишти баштап аткан болсо, аны дагы барып биз тосойлу, кайтарайлы. Кой бул адамдарга зыян алып келет. Кой бул эртең биздин жаштарыбыздын келечегин өлтүрөт деп, ушундай бир жаман иштерди баштап аткан болсо, бузук иштерге чакырып аткан болсо, мунун жолун алдына тосуп кайтарайлы. Эгерде болбоду дегенде эле ошол жамандык тосуп аткан адамдын астынан чыгып, ага тоскоолдук жасабайлы. Ага биз зыяныбызды тийгизбейли. Эч нерсе колунан келбей турган болсо, анда ошол адамга биз зыяныбызды тийгизбей турайлы. Ошол адам ошол жамандыктан кайтарар. Ошол адам элдерге жакшылыкты үйрөтөр. Биз ошол адамга тоскоолдук кылбай турайлы. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.